Талас районунун Манас айылындагы эскилиги жеткен электр карагайлары жана аба чубалгылары алмаштырылды. Ордунан заманбап үлгүдөгү СИП-2 деп аталган кубаттуулугу жогору аба чубалгылары орнотулду. Ага Чатбазар участогунун 4 кызматкери тартылып, күн сайын көзөмөл жүрүп, оңдоо жана алдын алуу иштери жүрүп жатат. Теманы кабарчы узулантат. Учурда Талас электр тармактары тарабынан Чатбазар участогуна караган Манас айылында үзгүлтүксүз иштер жүрүүдө. Тактап айтканда, эски зымдарды жаңы заманбап изоляцияланган СИП-2 кабелдерине алмаштыруу иштери жүрүүдө. Чатбазар электр участогу жалпы 10 айылды электр энергиясы менен камсыз кылып келет. Манас айылындагы эскилиги жеткен электр карагайлары алмаштырылып, жаңы орнотулган карагайларга заманбап СИП-2 зымдары тартуу иштери жүргүзүлүүдө. Талас райондук электр тармактарында бүгүнкү күндө техникалык тейлөө, капиталдык оңдоо иштери жүрүп жатат. Техникалык тейлөө иштери 10 киловольттук аба чогулгусунда 523 километр каралган, анын 125 бүттү. 04 аба чогулгусунда 527 километр каралган, анда дагы 236 километр бүттү. Техникалык тейлөө 388 трансформатор каралган, бүгүнкү күндө 161 бүттү. Быйылкы жылга Чатбазар участогу тарабынан жалпы 19 кошумча көмөк чордонун капиталдык ремонттон өткөрүү пландалган. Бүгүнкү күндө 8-inde ремонт иштери аяктап, бул иштердин бардыгы калкка үзгүлтүксүз электр энергиясын берүү максатында жасалууда. Жаңылоо иштерин жүргүзүү менен тургундар сапаттуу жана үзгүлтүксүз электр энергиясы менен камсыздалат. Мына ушул көп жылдан бери ушул карагайлар оңдолбой, зымдар оңолбой, брод улаштырып жашап келдик. Анан мына былтыр мынагу балам келип алып туруп айтты, чоң ата, мына эндигиле жаңы карагай орнатып, жаңы зым тартып беребиз деп. Мына быйыл ишке ашырып атыр. Ушул балдарга рахмат, өкмөткө рахмат. Анан эми мына быйыл өкмөт каржылап берген экен. Мына орнатып атыр баарын жашынакай кылып. Көчөнүн баары зыңылдатып атыр. Энергетиктер белгилегендей, бардык жумуштар алдын ала түзүлгөн графиктин негизинде жүргүзүлүп, техникалык талаптары толугу менен сакталат. Нурайым Дөлөтова, Таңсулуу Нуржан кызы, Зина Акматова, Талас району.